Салтанат саламатчына салаваттын бактылуу күндөрү эми жылуу жарыкчына бардык шарты бар үйдө башталат. Жарык дүйнөгө келген Үчем Дароле балыкчы шаарындагы 2 бөлмөлүү үйгө чыгарылып келди. Бул турак жай өлкө башчысы тарабынан белекке берилди. Мынакей Үчемде болгон үйлүгө биз президенттин атынан ошо 2 комнаталуу батирди тапшырып бүгүн бердик. Документтин бардыгы бүткөн, булар документ барын колуна алышты. Анан кийин негизи мынакей 3 бала болгонго жараша буларга кандай бир ысык суу керек, борбордук канализация керек, баары керек деп мынакей 2 бөлмөлүү батирди алып бердик. اليوم نحن في محافظة إسيكول. Биз ысык көлгө ушундай үй бүлө бар экенин угуп жардам берели деп келдик. Бул аймакта ушундай жардамды биринчи жолу көрсөтүп жатабыз. Мындан арыда элдин аярылуу катмарына жардам берүүбүз улана берет. Бул үчүн биргелешкен фонд түзүлүп иштеп баштады. Үчем төрөлгөн үй бүлөнүн кубанычында чек жок. Балдарды карап дарыгерлер дагы кошо келген. Алар күнүгө көзөмөл кылып турушат. Саламат деген бул аябай жакшы ат экен ушундай. Анан анын салаваттуу болсун деп, анан аларга ушул салтанат болсун деп ошол болот эт. Ушундай эле аттарына жараша заты боло эле ушундай салтанатыбыз көп болот эт. Кудай ушундай күндү бизге берип коюптур, ушу келиним Амелесен көз жарды, ошол рахмат, баарына ыраазыбыз. Ушинтип бүгүн батирлүү болуп дагы ыраазы болуп атабыз. Ушинтип 3 баланын немеси менен үйдө болуп атабыз. Ыраазым ошо үй бергендерге да. Биринчи укканда ишенимин албай өзүм эметкем. Канча эле 3 үй болуп калсын деп. Анан кийин чоңоюп эметип калгандан анан төрөң эме болду да. Ушулардан төрө алайын деп. Мындан сырткары турак жайга керектүү муздаткыч, кир жуучу машина жана жумшак эмерек 1 айга жеткен азык-түлүк тапшырылды. Буга чейин Кыргызстандын жол куруучулары үй бүлөгө автоунаа белек кылышкан. Ал эми мурда үй бүлө жашап кеткен Тоң районундагы Улахол айыл өкмөтү там салууга жер тилкесин дагы бөлүп беришкен. Эжен Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.